Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү вебинарды кайрадан баштайбыз. Бүгүнкү тема Кыргызстандан Германияга IT адистигине, IT багытына дегиле кантип келсе болот деген теманы уландырабыз. Биздин бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз Blue Card. Blue Card менен кантип Германияга же Европага келсе болот деген суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Менин кесиптешим Азамат Токтакунов ошол Blue Card менен келген Германияга. Ошол багыт менен келип, жакшынакай иштеп, өзүнүн үй бүлөсү менен учурда Германияда жашайт. Аны мен кесиптешиме сөз берейин. Саламатсызбы, Азамат? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы эже? Рахмат ушул вебинар уюштурганыңызга. Менин атым Азамат Токтакунов. Мен деген Дортмунд шаарында full stack web developer, анан UI UX web дизайнер болуп иштейм. Германияга 3 жыл мурун Blue Card визасы менен келгем. Азыр болсо өзүмдүн ишимди частный веб студиодо улантып жатам. Негизи баягы Инстаграмда аябагандай жакшы талкуу кылдык эле. Ал вебинардын дагы ошол учурда лайв бергенбиз. Анан бүгүн толуктоолор менен кошуп дагы бир жолу мындай чоң вебинарды ошону толуктоону чечтик да. Анан ошондо абдан бир кызыктуу нерселерге токтолгонсуз. Дагы болсо кайталап кетсеңиз, Германияга келгичекти чоң жолду басып өттүңүз да. Анан бала чагыңыздан кантип компьютер жөнүндө кыялданчу элеңиз, программист болом деп кыялданчу элеңиз, кийин окууга өттүңүз Кыргызстанда IT адистиги боюнча, ал жерде көпкө чейин иштедиңиз. Андан кийин жанагы Blue Cardка тапшырып алып, анан келдиңиз. Деги эле кызык болсо керек. Кандай максат менен чоңойдуңуз? Негизи компьютердик ошол кесибим аябай узак болду, анткени кичинекей кезимде айылда өсчүмүн, чоң атам, чоң апамдар менен. Анан көп кара жумуш иштеп, анан кыйналып, анан ойлоп жүрчүмүн да, кийин чоңойгондо бир офиске болуп иштейт болушум керек депчи, бирок анда компьютер деген жок болчу. Анан бир 7-8 класста шаарга көчүп келип, анан ошол шаардан Сокулукка айрылдым. Сокулукта мектепти бүткөм. Анан ошол жакта жүргөндө бир мугалимибиз бар болчу. Компьютер ошол мектепке компьютер жаңы алып келишкен. Жана 21-кылымдын кадрлары деп мээрим фонду бөлүп берген. Анан ошондо көрүп эле, сонун экен деп, баягы жаңы технологиялар деп аябай кызыкчумун. Анан компьютер класска киргизбегенде агай менен ошо киргизип коюңузчу деп кызыгып жүрчүмүн да. Анан ал агай мынтип карап, мен мисалы бир китеп берейин компьютер жөнүндө, ошону окусаң деп берген да. Менин классташыма берген. Анан классташымдан сурап, анан окуп, анан келип айтып бердим да. Макул, анда кирсең болот деп 5 мүнөткө киргизип койчу да. Анан кийин айтат, сен жакшы окуйт экенсиң сабакты деп. Мен математиканы жакшы окучумун. Анан сен ушул бир олимпиадага даярдайын депчи. Мен олимпиада даярданасың деген, макул дедим да. Анан ата-энем болсо айтканда, сен ушул окууга өткүң келсе, өзүң күчүң менен өтөсүң. Анткени акча каражаты бизде аз. Если өтө албай калсаң, анда айла жок, айылга барасың депчи. Анан ошондон баштап аябай кызыктым. Анан агайым айтты да, ушу олимпиадага катышасың, информатика боюнча. Анан ошо олимпиаданы утуп алсаң, университетке, жогорку билим окуу жайына бюджетке окуйсуң депчи. Ошо бюджетке окусаң, бекер болот дегенден анан аябай катуу даярданып баштадым. Компьютерди үйрөнүп, Turbo Pascal үйрөндүм, программирование көпкө чейин үйрөндүм. Ошо даярданып жүрүп, 9-10 класстан баштап олимпиадага катыша баштадым. Негизи олимпиадада жалаң кыргыз мектептердин арасында болмок. Мен өзүм кыргыз мектепти бүткөм. Бирок мен барган жылы орус мектептерди кошуп коюптур. Анан Чүй областында математика уклону боюнча мектептер көп болчу да. Балдар аябай шык келип, математиканы жакшы окуган, алар убактында профессионалдар даярданып келип эле анан утуп алчу. Ушинтип 3 жыл бою областныйга катышып, республиканский өтпөй калаттым да. Анан аягында уже айла жок, эми окууга тапшыра албай каламбы деп ойлонуп жүрсөм, общереспубликанский тестирование чыгып калды. Ошо тестирование көрсө, көп балл алса, анда дагы окууга өтөт экенсиң. Анан мен Кыргыз политехнический институтка өткүм келип жүрчү, анткени ошол жакта инженер-программисттер аябай күчтүү болчу. Анан Национальный университетте дагы кыргызско-американский факультет деген бар болчу, ИМО КНУ деп.
ошол жака да өткүм келип жүрчү. Аякта да күчтүү мугалимдер бар болчу да. Анан баягы общественный тесттерине катыштым. Анан 168 балл алып калдым да. Бирок мектептен биринчини алдым. Биздин мектептен биринчини алдым. Бирок мамлекет боюнча алып калдым, сразу сездим, анан айттым, и ошол өтпөй калат болушум керек депчи. Анан политехникке тапшырдым, берсем өтпөй калдым. Анан кассиге бердим. Анткени КНУга баары бир өтө албайт болчумун. Анан кассиге берсем мага өтпөй калдым. Анан үч возможность бар болчу. Анан үчүнчүсүн макул эми деп туруп, Кыргыз мамлекеттик университети Ишеналы Арабаев атындагы ошол жака салып кой дедим. Анткени менин мугалимим баягы биринчи компьютер өткөн, ошол жакта мугалим болуп өткөн да. Бирок ошол Ишеналы Арабаев атындагы университет баягы жаштардын арасында авторитети кичине жогорураак болчу, асыраак болчу. Анткени илгери женский педагогический болуп эсептелчү да мугалимдер депчи. Анан аякта инженер-программисттер бар болчу, анан мугалимдер бар болчу да. Инженер-программисттер контракт, бюджети жок болчу. Анан макул эми мугалимге тапшыра берейин, анткени айла жок, башка контракт төлөшкө акча жетпейт деп жакка тапшырып, анан ошол жакка калып калдым. Анан ошентип ошол жактан окуп жүрүп, жакшы достор таптым, интернет деген пайда болду, интернетке кирип баштадым, анан өз ара окуп баштадым, сабактарга катышып, анан бюджет болгондо дагы баягы өз күчүм менен өттүм деп, анан өз күчүм менен тапшырайын деп, баягы бизде коррупция деген көп эмеспи? Анан ушинтип келип, анан разводить этип коелу деген жок, биз өзүнчө окуйбуз деп ушинтип бир активдүү группалаштар менен аягында калып, эч кандай разводу жок эле калып эле окуй берчүбүз. Окуп жүрүп, ал жакты бүтүрүп, мектеп бүтүрүп, тиги группалаштар менен аябай кызыгып, өзүнчө бир группа болуп, баягы жана вечеринка дегендерге барбай, атайын мектеп университеттен калып, интернетте иштеп, анан ушинтип жүрдүк. Анан ошо менен аяк отуруп, ал жакты бүттүм дагы, анан параллельно иштеп баштадым. Мындай десем, университетти бүтөр менен эле сразу үйлөндүм. Ошо үйлөнгөндө иштеш керек болду да. Анан эми окуп атканда эле диплом ала элек деле иштеп баштагам. Анан Бишкекте Терочка деген фирма бар болчу. Алардын сайты бар болчу, LGKG деген, кийин 312 KG болуп калды. Аяқта бир кореец шеф иштечү да, ошого бардым да, айттым, ушинтип силер программист издеп аткан турбайсыздарбы, мен ушу сайт жазайын депчи. Аласыздарбы? Ага чейин баса тиги компьютерный клубтарда администратор болуп 1-2 жыл иштедим да, анан көп окшошпой калды. Анткени аякта ызычуу балдар көп, отуруп неметкен, анан макул анан деп ушу Пятерочкага өттүм да, ошол жакта иштеп баштадым. Анан могу Германиянын Blue Cardга келет экен депчи, сиз деги эле Кыргызстандагы мисалы көп эле IT компанияларда иштесеңиз керек, Анан ошол Германияга деген Blue Card деген бар экен дегенди каяктан уктуңуз? Гезиттен көрдүңүзбү, онлайн көрдүңүзбү, кандай болду? Деги эле кандай кабардар болдуңуз дедим, эми интернеттин заманы дечи. Мындай болду башында. Университетте диплом тапшырайын деп атканда уже үйлөнгөн болчумун. Анан диплом берип атканда уже балам төрөлгөн. Анан иштеш керек, катуу иштеш керек болду. Анан аябай көп иштеп баштадым. Бир компанияга кирдим, алар деген сайттар жасачу, за границага. Аякта иштеп жүрдүм, анан параллельно фриланс кылып жүрдүм. Фриланстан иштеп жүрдүм, фриланстан көп клиенттер таап, Бишкектеги компанияларга сайттарын жасап берип, анан ошол жактан көп кишилерди таанып баштадым, IT деги кишилерди. Анан алар мени таанып баштады. Анан тиги фирмадан иштеп жүрүп, анан тажап кеттим да, кичине баягы команда, баягы мындай стартап, анан кызыктуу деген командаларга киргим келип, анан Намбага өттүм, Namba KG деген фирмага. Анан как раз ошол убакта алар почта жазашты, анан файл обменник жазашты, анан Namba музыка жазашты, баягы социальный сеттер өнүгө баштады. Аякка өттүм, аякта иштеп баштадым. Анан тиги iMedia деген креативный бюро бар болчу. Анан алар лофт жазашты. Анан аябай кызыктуу болду, баягы творческий кишилер деп. Анан макул ошол жака өтүп көрчү деп аякка өттүм.
Анан бирок параллельно бир эки жумуш иштеп аттым да, айтып сүйлөштүм да тигилерге. Биринчи жумушка барып мен силер верстайщик болуп иштечүмүн. Мен силерге полный рабочий день керегим деле жок. Келгиле мен силерге жарым күн иштейин. Жарым күнү башка фирмага иштейин деп. Анан эртең менен бир фирмага барам, түшкө чейин иштейм. Анан аяктан кетем дагы тиги iMedia барам, аяк иштейм. Андан башка үчүнчү жумуш. Үч жумушка параллельно иштеп баштадым. Анан кечинде үйгө отуруп алып еще сайт жазайм. Жашоом жалаң компьютерде, анткени акча каражаты керек, үй бүлөнү багыш керек, анан кызыктуу болуп атат да. Суроо берип кетейинчи, саатына төлөнчү беле же кандай? Сиз ошо кыска убакытта берилген тапшырманы бүтүп коюп эле толук маянаны алчу белеңиз? Ошо эки фирмада зарплата алчумун, зарплата катары. Анан саатына эмес, проектке жараша фриланстан акча алчумун да. Анан ушу көп жумушту иштеп жүрүп, аягында баягы немем чыдабай, организмим чыдабай кетип, стресс, аябай катуу стресс болуп, анан кыйналып баштадым дагы. Анан түшүндүм, бул мындай оор болуп калат аябай депчи. Анан ал жумуштан ошол жакта бир выгорел болду да. Аябай жашоом бузулуп кетти ошол убактачы. Стресс болуп, кичине кыйналып, анан бир убакытта баары бузулуп калды. Оордошуп кетти, Оордошуп кетип, көптөп өткөн жазып аткан нерсем баары бир убакта бузулуп калды да. Чыдабай калдым окшойт деп ошол убакта азыр ойлосомчу. Ошентип бир чоң пауза болду жашоодо. Анан как раз ошол чоң паузада жана биткоиндер чыгып атканда, анан ошо биткоиндер кызыкпай калган нерсем, анткени ошентип бир бошоп калдым да. Анан бир жарым айдан кийин кайра индустрияга келдим. Келсем, баягы мени менен чогуу иштеп жүргөн кишилер уже өздөрүнүн фирмаларын ачып калыптыр. Коворкингде чогуу отурчубуз. Алар өздөрүнүн фирма ачышыптыр. Анан ойлочумун, мен да ошолор менен фирма ачмакмын депчи. Өтүп кетти убакыт деп калдым да. Бирок анан аларга мен кайра жумушка чакырды. Келип иштейсиңби деп, макул деп иштедим да. Анан Спалмала деген студия бар. Анан ошол жака кирдим верстайщик болуп. Анан жүрүп отуруп, анан бирок ошо Спалмалада иштечүмүн күндүз, кечинде баягы фриланс улантып берчүмүн да. Анан ошо фрилансты улантып жүргөндө бир клиент пайда болуп калды. Дүйнө жүзүндөгү ар кандай клиенттер уже тоже көп болуп калган. Анан бир клиент пайда болуп калды. Ал клиент Германиядан экен. Анан ал мага сайт заказ берди. Сайт заказ берип, анын сайтын жасап баштадык дагы. Жасап бүткөндөн кийин ал акчасын бербей койду да. Көрсө ал Германияда жашайт экен, бирок орус экен да, орус менталитети менен кидать этип кетти. Негизи фриланста ушундай да. Кээде фрилансерлер кидать этип кетет, акчасын алып анан жазбай коюп, же кээде заказчиктер да предоплата сурашкың келет обязательно-чы. Анан сурасаң дагы аягында баягы оплатасын бербей коет да. Ар кандай эмелер мененчи. Анан кап деп калдым да, бирок ошол жакта бир бэкенд программист болчу, а мен фронтенд программист болчумун. Ал бэкенд программист Дюссельдорфте жашайт экен, Армения, орусча сүйлөгөн. Анан ал менин иштегенимди көрдү да, анан сен аябай жакшы иштейт экенсиң, бат иштейт экенсиң. Анан акчасы дагы азыраак экен. Анан мен ушул проекттерди сага берип турбаймынбы деди. Анан макул, мага жарайт, мага ошол постоянный клиент болсо эле жакшы деп сүйүнүп калдым да. Анан проектин алып жасап баштадым. Анан көбүнчө иштеп баштадык да, көп иштеп бир 3-4 жыл чогуу иштеп калдык. Анан бир жолу эле айтат, ушинтип сүйлөшүп, кечинде сүйлөшүп отуруп, ушул скайп менен сүйлөшчүбүз. Анан сүйлөшүп отуруп айтпайбы, сен ушинтип Европага келсең жакшы болмок, жолукмакпыз отуруп депчи. Ооба, жакшы болмок деп калдым да. Чейин көп тааныштарым бар, чет мамлекетке барып жүрүштү, иштеп жүрүштү. Мен ар кандай баягы иштеп жүрүп эле пропустил да. Анын үстүнөн баягы биздин университеттеги обмен студенттерине эмнегедир ушундай маалыматтар мага жетпей калчу да. Чет мамлекетке барат. Анан мен ойлочумун, чет мамлекетке барыш аябай оор. Анан маалымат жок, мага эч ким айткан эмес да, бул жака тапшырсаң мындай там немелер бар, программалар бар депчи. Анан келесиңби деп атпай, анан макул барып көрөйүн деп ушинтип анан жүрүп отуруп эле бир жолу кайра айтты. Жумуш табылды дейт. Ошол жакта бир жумуш табылды. Ошол иностранецтерди, жакшы иштеген программисттерди чакырып атыптыр. Анан мен ошол сени рекомендовать этейин деп аттым эле, сен кандай дейсиң дейт. Анан ойлонуп отуруп, анан ошол убакта дагы экинчи балам бар болчу, экинчи балам төрөлгөн. Анан ситуацияда кичине оор болуп аткан, баягы көп иштейсиң. Анын үстүнө мен өзүм командамды чогултуп баштадым, өзүм фирма ачыпчы дополнительный Спалманын ичинде эле. Анан
баягы немелер пайда болушту. Мен клиенттерди табам, анан клиенттер акчасын баягы шашпай берет да. А мен болсо өзүмдүн баягы алган программисттерге акча төлөшүм керек. Ошолордун баары чогулуп анан аябай катуу стресс болду Бишкектечи. Анын үстүнөн улуу балам да ооруп баштады. Чаң болуп, анан аллергия болуп, анан баягы кайра стресс болуп келесиң дегенде эле макул анда барып көрөйүн дедим. Көрсө ал деген бир досу бар экен, орус. Ал орус досу ошо мени чакырган фирмада иштейт экен. Ошо мени чакырган фирма Брокхаус деген ал немеси основательдери үчөө, ошо үчөөнүн бирөөсү Молдовада жашаган орус экен. Анан орусча сүйлөйт экен. Анан баягы аларга көп программисттер керек болгондуктан алар баягы компанияны жаңы сатып алышты. Анан бат-баттан өсөлү дегенден ушул Blue Carta деген виза бар экенин билип, ушинтип эксперимент катары Советский Союзда жашаган, эски Советский Союзда жашаган, азыркы СНГде жашаган программисттерди чакыралы деп эксперимент жасашыптыр. Анан ошондо мен баягы интернетке кирип окуп баштадым. Blue Carta деген эмне экен, кайсы документтер керек экен. Ошо документтердин баарын чогултуп баштадым. Ошентип анан уктум да Blue Carta жагында. Ошондо сиз келген жыл кайсы жыл болуп калды? Мен келген 2016 май айында келдим. Сиздин жанагы кесиптешиңиз айтпадыбы, Ар менен кесиптешиңиз айтпадыбы? Бул жерде жумуш бар, мындай Blue Card деген программа бар. Blue Card деген программа бар, анда ошо менен келсең болот деп сунуштады да. Ошо сиз Blue Card'ты алып, анан чындап Германияга келип, ушул аэропортко келгичекти деп коелу. Канча убакыт өттү? Негизи мага айткандан баштап келгичекти 1 жылдай өттү. Башында жөн эле жумуш бар деп эле уктук. Анан бир ушул рабочий виза сыяктуу виза менен келсе болот деп уктук да. Бирок параллельно ал дагы, анан биз дагы интернеттен көбүнчө российский источниктерден окуп баштадык, интернеттен. Анан көрсө 2012-жылы чыккан ошол европейский закон экен. Анан Россиядан, Украинадан аябай көп программисттер кетет экен. Анан көбүнчөсү ошол сурап, Blue Card'да кантип алса болот. Анан аларга жооптор да көп экен, могул документтер даярдаш керек экен деп. Анан ошол документтерди даярдап баштадым. Кызыктуу бир фактылар болдубу? Даярдап атканда бир аргасыз күлө турган, бир баягы адамдарга ишенип деле, мисалы чет өлкөлүк фирмага кетип атасыз, Азыр көп эле жердештерибиз мисалы контракт алабыз деп алданып калып атышат. Ошо Blue Card'ты тапшырып атканда эмне деген документтер керек болду? Анан сиз өзүңүз канчалык ишендиңиз, канча акчаңыз кетти, каражатыңыз ошол документтерди жибергенге, же баягы бул жерде котормого жиберет, апостилдеп коет, анын баарын кылат. Ошол процесс кандай болду? Чындап айтсам, башында баягы черный ящик болчу да. Кантип келем, кантип барам, эчтеке билбейм. Чет мамлекетке бир жолу Стамбулга барып келгенбиз. Андан башка эч кандай билбейм кантип барышты. Бирок маалыматтарды кайра окуп отуруп, анан список пайда болду. Ошол список менен иштеп баштадым. Эң биринчи деген бул диплом керек экен. Менин дипломум бар болчу. Бирок университеттен алыш керек болчу да. Анткени Бишкекте иштеп жүргөндө эч кимден эле диплом сурачу эмес. Анан ушул убакта ошол диплом мага пайда болду да, керек болду. Диплом алдым дагы посольствого алып барып бердим. Алып барып берсем, айтышты диплом деген бир Анабин деген сайт бар экен. Ошол Анабинде дүйнө жүзүндөгү университеттердин списогу бар экен. Анан ошол списокто биздин университетте болуш керек экен. Ал ачсам, анан бир 150дөй мамлекеттик университеттер, институттар, факультеттер көп аты бар экен да, бирок эмнегедир ошол Кыргыз мамлекеттик университет деп ошол жок экен. Такыр жок экен. Деген 150 деген сан бул Кыргыз Республикасынын университеттеринин санын айтып атасыз, Ал немистердин веб-сайтыбы же негизи дүйнөлүкпү? Anabin.de'би же .comбу?
сиз Ана эсеңиз деген кийин билсем бул Германиянын Министерство образованиясы менен биргелешип бир ведомство жасаптыр. Бул ЦАП деп айтып коет экен. Бул деген Центральное ведомство по признанию иностранного образования деп. Көрсө бул алар деген ошо базага киргизишет экен, аларга метка коюшат экен. Сен высшее учебное заведение, вузду бүттүңбү же кандай там техникумду бүттүңбү депчи. Blue карта именно вузду бүткөн университет керек болчу. Анан ошол жактан ошентип улантып келсем, жок экен, анан эмне кылам деп баягы неме баштадым да, сомневаться этипчи, окшошобу же окшошпойбу. Эми бирок ушунча аракет кылдым, эми ушунча күйлөнүп алдым, ары кайсы аягына чейин барыш керек, ушундай возможность болуп атса, шанс болуп атса, чакырып атса, контракт берип атышса деп көп ишенбей турам бир чети, бирок улантып бердим да. Анан окуп отурсам, көрсө деген дипломду нотариально заверить этип туруп, анан ошол ведомствого жибериш керек экен. Ведомствого жиберсе, алар десем дипломду жеке катары карап өзүнчө, анан алар ошо Германиядагы билимге салыштырып, канча саат окугансың, кайсы предметтер окугансың, ошол предметтер сен биздикиндей барбы ошондойлор депчи текшерип башташты. Бирок текшергичекте мен Кыргызстандан которуп аттым, анан Кыргызстандагы котормочуларга да барып сурап аттым, баягы Германияда жашап кеткен бир жардам берген, ага барып ушинтип котор десем, алар да таң калып, аябай Blue Card деген ушундай бар экен, сен көп бар болчу укканбыз, бирок Кыргызстандан эч ким деле кеткен эмес деп, анан баягы Германиядан диплом жибериш керек болду. Диплом ошол эже аябай жардам берди да. Дипломду ал мага которуп берип атты. Мен ошол ведомство менен почта аркылуу жазып баштагандачы. Анан дипломду өзүм да жибериш керек болду физически. Жана ойлодум Кыргызстандан Германияга ошого кантип жиберем депчи. Ал эже айтты, бир ошол Германиядан бир кыз келет, ошол жактан Германияга жөнүндө бир медицина жөнүндө бир айтып берет деди да. Анан ошол Германияга кетет, ошондон бербесең болот деди, ал салып ийет почтага деди да. Бизде баягы Кыргызстанда почта дегенде көп неме эмес да, көрсө Германияда баары оңой экен. Оңой эмес, тартипке салынган. Тартипке салынган экен да. Ага бердим, анан ага 200 евро төлөш керек экен. 200 еврону дагы банктан через IBAN деген бар экен биякта. Ошо менен которуш керек экен да. Бизде андай система жок. Бизде Swift. Кантебиз деп калдым, анан тиги ошо эже айтты да. Менде бир таанышым бар Германияда. Ошол өзүнүн счетунан которуп коет. Сен ал биякта Кыргызстанда Бишкекте сен акчаны ошого берсең болот. Жанагы сиздин документиңизди караш үчүн болгон төлөм 200 евро. Ооба, ошол контент карайт экен. Анан алар карашты дагы, анан айтышты, ооба, силердин дипломуңар соответствует образованию. Сиз IT специалист экенсиз, анан ошол жумушка иштесеңиз болот деген неме жөнөттү. Сиз аябай жакшы айтып кеттиңиз. Ошондо сиздин артыңыз менен Эшеналы Арабаев атындагы университет адабин системасына кирип калган экен. Жок. Кандай Бул болду? деген, эгерде силердин университетиңер списокто жок болсо, кийинки өзүнчө вариант катары, длинный путь деп коет, ошол катары жеке диплом жибересиздер да, анан частности сиздин гана дипломуңузду карайт. Бирок мен да баягы ойлодум да, Арабаев аябай чоң университет да. Канча историясы чоң, анан кантип жок болуп калды, ошол ошибка болуш керек. Ректорго кирип, анан жастым ушинтип мага Blue Card алып атам, анан ошо списокто жок экенбиз, анан аябай капаландырат, анткени кийин да студенттер келсе кантип өтөт, сиз бир мага документтердин копиясын жазып бербейсизби, кол коюп депчи, ушундай сертифицированный депчи. Лицензиясы бар, Лицензиясы бар депчи, анан мен ошолорду жиберейин дедим. Анан баягы почта ачып, анан ошолордун лицензиясы бар кошуп кайра параллельно анда менге жибердим. Ушинтип университетте электронный аркылуу, электрондук жол аркылуу, кошуп коюңуздар депчи. Бирок алар
түздөн түз кайра тиги ректорго жазышкан окшойт, ректорго чалышкан окшойт. Ошол мен билбей калдым. Кийин почтага келди. Бир жарым жылдан кийин дагы башка суроолорду берипчи. Мен ал убакта Германияда болчумун. Анан ошо менен азыр точно билбейм, кирдиби кирген жокпу. Бизде дагы бир Вебинар ушундай бүткөндөн кийин барып карап көрөм го. карап көрсөңүз аябай кызыктуу болот эле. Негизи мен башка Германияга окуп аткан студенттерден билем, так ушундай эгер университетиңиз кайсы бир себептер менен билим берүү министрлигинин тизмесинде жок болсо, жанагы анабинде жок болсо, Германияда жок болсо, министерство биздин Кыргыз билим берүү министерствосу дагы ушул университет лицензиясы бар деген документ берет экен. Анан ошол лицензиясы бар деген билим берүү министрлигинин документин өткөрүп, чындап бир-эки университет ошол тизмеге кошулганын билем да, ошон үчүн аябай кызыктуу болду. Анткени кийин тапшыра тургандар дагы мисалы бизде аябай университеттер көп да. Анан ошо кыйналып калбасын деген эле бир баягы мындай нерсе да. Сизге рахмат. Аябай кызыктуу баян болуп жатат. Эми Германияга келгендеги кыйынчылыктар кандай болду? Виза алып атканда кыйынчылык кандай болду? Кызыктуу болду. Бирок ага чейин жанагы айтып кеткендерге кошумча кошуп, аттарды айтып койбосом дагы уят го. Аябай салым кошкон кишилерге биринчи мугалимим бул Расул Сатылганов. Ал бизди ушу мектепте үйрөтүп жүрдү. Экөөбүз аябай чогуу көп жүрдүк. Мындай баягы мен биринчи мугалимим деп барктанам да. Көп нерсени берди. Көп базовый нерселерди үйрөттү. Башында компьютер тааныштырган агай ошо болду. Университетте жүргөндө Улан агай, анан Жолдош агай полечилерсиздер салам. Саламатсызбы депчи. Рахмат, алар да көп ошо жардам берип жүрүштү. Анан баягы дипломдорду чогултуп, керек болуп жүргөндө дагы аларга кайрылып аттым, алар мага жардам берип атты. Которуп берип аткандыга ошол Индира Өмүрбекова деген эже. Ал мага ошол которууну чогултуп берип, анан дипломдорумду жиберип, анан айтып атты да. Ошого да рахмат. Анан ошол мындай деп ойлодум, эми баягы Германияга кетип атам, башка мамлекет. Биринчи өзүм барайын, анан өзүм барып көрөйүн. Чын эле чынында иштей аламбы? Анткени мен немис тилинде билчү эмесмин, кантип иштейм, анан англис тилин көп колдончу эмесмин. Техникасын эми окуучумун да, бирок сүйлөшө албайт болчумун деп ойлодум. Бир жалгыз барайын дедим да, бирок жумуш дагы айтты, сен бир жалгыз кел. Ошол шеф айтыпты, меникине жашайсың. Анан кийин если баары жакшы болсо, сен бизге жаксаң, биз сага жаксак, анан семьяңды алып келесиң депчи. Бир жерден толуктоо да. Сиз айтып атпайсызбы, Германияга келип атканда тигил баягы немис тилин анча жакшы билбейт болчумун депчи. Ошол жана Blue Cardга деген талап эмес бекен? Немис тилин билиш зарыл эмес бекен? Же канчалык билиш керек экен? Эми англис тилин билип атам, анткени баары деле IT литературанын баары англис тилинде, коду бар англис тилинде. Деги эле бир ал жерде англис тилинин деңгээли жакшы сиздикичи. Ошол немис тилиндеги сураганы кандай болду? Баягы ошол документтерди чогултуп жүргөндө, списоктор тактап жүргөндө эч бир жерден немис тилин билиш керек деген пункт жок болчу да. Ага мен таң калчумун. Анан да көп деле фокус деле берген эмесмин да. Андан башка проблемалар көп болуп аткан да. Немис барганда үйрөнөм да, шашпай деп. Курстарга деле барган эмесмин, окуган эмесмин, бирок ошону азыр ойлоп атам. Ошо биринчи Германияга келем дегенде эле немис курстарга барып окуп баштасам болмок экен депчи. Анткени Кыргызстанда курстар арзан, интенсивдүү көп үйрөнүп, анан бул жака келгенде иштеп кеткен оңой болмок. Анан азыр дагы бул жакта мисалы курстарга барганда бир четип кымбат, анан убакыты да жок, анткени иштейсиң да. Окуганга келбейсиң, келип эле сразу иштешиң керек. 8 саат. Фирманын ичиндеги тилчи кайсы тилде болуп атты? Фирманын ичинде немис тилинде ошол. Ооба. Ошол да таң калтырып атпайбы? Анан негизи виза берип атканда баягы элдер путать этет да. Мени немис тилин билиш керек, жумушка кирүү менен виза алуу бул эки бөлөк нерсе.
жумушка сүйлөшүп атканда силер башка нерсени сүйлөшөсүңөр, виза алып атканда башкача сүйлөшөсүңөр да. Жумушча биринчи эксперимент катар болуп атканда алар да түшүнүп атышты, бул чет мамлекеттен келип атат, жакшы программа эмес, бирок немисче сүйлөөрүн билбейт, буга убакыт керек. Убакыт келгенден кийин анан үйрөнүп баштайт. Курстарга барып үйрөнөт деп ушинтип ойлошду да. Макул деп эле келе бердим. Көптөгөн проблемалар болду. Алардын баарын акырын чечип отуруп, элдерден сурап, жардамдар сурап, никогда не сдавайся, never give up болуп аттым да. Жок деп иштейм, үйрөнөм деп анан ушинтип жалгыз келдим. Кыйналып атып. Анан келгенде баягы шок болду да магачы. Культурный шок, только наоборот да. Биринчи аябай эйфория болду. Германия бул деген аябай чоң мамлекет, баягы экономический лидер да. Элдин баягы кичинекей кезинде эле Америка менен эле Германия деп эле айта беришет, кайда бар элечи. Бир аябай оозуму ачып, тигини карап, буну карап, сонун экен деп эле эйфория болуп жүрдүм. Дортмунддасыз ошондо? Ооба, Дортмунд, Дюссельдорфко учуп келдим. Бала тосуп учуп келдим. Ошо эки орус, бир айнем бала тосуп алышты да. Анан биринчи выходныйда ошо орустун үйүндө Дуйсбургда 2-3 күн жашадым. Анан шефке жумушка келдим, тааныштырды. Шефтикине жашай баштадым. Шеф 2-3 сөз үйрөттү. Hello, анан чүз, анан Немец? Жок, ал деген молдаванин да. Ооба. Бирок сизге немисче үйрөттү. Жок, эми баягы учурашып, фирмага келип кичине үйрөтүп атат да, баягы өзүнүн коллегаларына айткандачы, анан бардым да, анан Hello, Кыргызстандан келдим, ушинтип деп бир-эки сөз айтып бердим десем, элдин баары таң калып, кантип келдиң деп анан айтып бердим, ушинтип келдим десем, молодец деп анан үйрөтө башташты. Ага чейин собеседование деле болгон эмес, анткени алар менен кантип собеседование болгон да. Алар немисче сүйлөйт, мен орусча, кыргызча. Чыгып команда түздү. Бизге атайын жаңы кишилерди алып келиптир. Алар менен команда түздү дагы, бир проект жасагыла деди. Анан эптеп англисче сүйлөшүп баштадык. Англисче сүйлөшүп, анан ошо проект жасап баштадык. Абдан кызыктуу болду да. Бирок көрсө мен деген ойлоп жүрчүмүн, бир 10 жылдан бери сайттар иштеп атканда ойлочумун, дүйнө жүзүндө эле окшош болуш керек депчи. Келсем башкача экен, булар IT консалтинг экен. Анан буларда көп сүйлөп, тил менен катар көп сүйлөш керек экен. Стендап daily болот экен, анан weekly болот, анан scrum үйрөтүштү, анан agile үйрөтүштү. Анан ошолор менен күнүгө иштеш баштадым да. Анан алар мага айтты, сени курска жиберели немисче деп, акчасын төлөп берели деп немисче курска жиберишти. Немис курска барып аттым, анан шефтикине жашап аттым, анан иштеп аттым, аракет кылып. Анан иштеп атканда дагы алар айтты, бизге деген бэкенд разработчиктер керек болчу. Биз специалист, биздин специальность бул Microsoft технологиялары, .NET, анан ASP, анан C# деди. Мен болсо фронтендке көп күчүм фронтендтен болчу, дизайны көп болчу, алар кандай эмес экен. Анан ушунча келгенден кийин жок, мен бэкенд программист боло албайм, кеттим деп кете албайм да. Макул деп .NET үйрөнө баштадым, бэкенд үйрөнө баштадым, баягы API, анан RESTful деп ошолорду үйрөнө баштадым, Agile үйрөнө баштадым, анан тил үйрөнө баштадым, чыгып баягы эйфория менен баарын үйрөнөм деп, кыйратам деп иштеп атам. Анан пробет сайт деген болот экен, алып атканда 6 ай испытательный срок катары иштедик. Контракт болсо 1 жылга экен меники. Мен ойлогом, сразу эле контрактты немеге берет болсом, жок, 1 жылга экен. Анан 3 айдан кийин тиги вроде ары жак бери жак карап, анан окшошот эле окшойт, эми семьямды чакырайын деп чечтим. Анан ошо Blue Card'дын жакшы жери келгенден кийин семьяңды чакырсаң, аларга рабочий виза менен келгенде, мисалы аябың мисалы немисче A1 сдавать этиш керек. Blue Card менен келгенде язык сдавать этпей эле коюш керек экен. Бирок бир условиясы бар экен. Бул жакта квартира болуш керек экен, квартира алынган. Анан ал квартира ошол семьяга жарашымдай атайын бөлүнөт экен. Чоңураак, кенен.
Менин случаимда трехкомнатный 80-70 квадрат метрден ашык деп издеш керек болчу. Анан ошол жерден концерттин баары башталды. Мен Мен суроо бергим келип атат ушул жерденчи. Немистердин, немец элинин тактыгын карасаңыз, ошо сизге ошо 70 метр квадраттан ашыкча болуш керек, ошондой чоң квартира алыңыз деп кадимкидей өздөрү такташтыбы? ооба, аякта деген булар аябай так жүргөн эл экен. Анан аябай законопослушный. Анан закондо эмне деп жазылса, жалаң ошо менен иштейт. Инструкцияда кандай деп жазылса, ошо менен иштейт да. Анан байке эже мынтип коюңузчу деген болбойт да. Кандай болсо ошондой экен да. Анан списокто айтып атканда дагы сага бул керек, бул керек, бул керек, бул керек дебей, башынан баштап бир жетишпей калсаң, ошону айтат экен, калгандарын айтпайт да. Ошону жасап жүрө берет экенсиң. Анан баягы квартира издеш керек болду, квартира издеп баштадым. Көрсө биякта квартира жок экен. Анткени таң калыштырган нерсеси акчалары көп, бирок үй салбайт. Анткени мисалы бактар, инфраструктура бар да, бак-дарактар, үйлөр, анан баягы бак-дарактарды машиналар көбөйдү, эми парковка жасайлы деп туруп кыргып салбайт экен да. Мисалы үй салыш керек деп туруп кыргып салбайт экен да. Жер мамлекеттики, мамлекет аны сатпайт, эч кимге бербейт. Арендага берет, бирок сатпайт да. Ошондуктан биякта квартиранын вопросу аябай чоң. Анын үстүнөн мигранттар да аябай көп келет экен. Анын үстүнөн мен келген жылы баягы Сирияда согуш башталды. Анан беженецтер да аябай көп келе баштады. Анан квартира совсем жок. Болгон күндө дагы аякта деген баягы бир квартира көрөйүн деп келсең 50 киши ээрчип келет. Анан баарына баягы тандап баштайт да. Сен жакшы, сен жаман депчи. Анан только жакшыларына берет. Ким акчасы бар, акчасы төлөй тургандар да. Анын үстүнөн баягы биздин менталитет башкача да. Мен чала коюп, мен азыр келем деп келе калган жок экен. Бияк атайын термин деп коет. Өзүнүн убактысы бар. Встреча назначать этилет. Анан алар календарын карап туруп, сен 2 жумадан кийин саат 3:30 бул жакка кел дейт да. Анан сен Дортмундтан өзүң жаңы шаар жаңы болсо билбейсиң, анан метролорду колдонбой жүргөн киши анан метро колдонуп баштап, автобус менен тинтип барасың, барып квартирага сурайын десең, алар англисче билбейт, сен немисче билбейсиң, анан сурапчысың, мага квартира керек депчи. Ошондо жанагы 1 жылдык контрактыңыз менен квартира издеп атасыз. Ооба, анан контрагын карайт, анан сен 1 жыл эле иштей турбайсыңбы, анан берет паспорт сыяктуучу. Ошону карап туруп, мынтип карап, анан ошентип өтпөй калатсың да. Анан биякта көрсө деген жакшы нерсе, бир квартирага киргенден кийин сени квартирадан чыгара албайт экен. Закон сенин тарабыңда экен да. Акчаң жок болуп калып, жумушуң жок болуп калып, же бирденке болуп калсаң, же там квартираны сдавать этип, анан мага кайра квартира керек, чык, башка квартира тап дей алышпайт экен. Ошондуктан бияка квартира алып атканда аябай тактап, мындай жакшы хозяиндерге эле ушинтип берип баштайт экен да. Ошентип 3 ай издедим квартираны. Мен ойлогом, мен келип анан сени чакырып анан келе берсе деп, жок, ошентип 3-4 ай квартира издедим, анан эптеп бир квартира таптым. Анын үстүнө шефтикине жашап жүргөм, шеф мени мындай коса карайт, сен качан чыгасың депчи, мен экөөбүз кечиш керек болот анан. Анан жакшы жүрүп отуруп көрсөт, Дортмундда орустар көп экен. Анан ошо менин районума келип бир квартира менен сүйлөшөйүн деп атсам, үстүндө бир кошунам орусча сүйлөйт экен. Көрсө ал деген Кыргызстандан 20 жыл мурун келген кыргыз байке, кыргыз татар. Ошо аял орус экен, бирок орусча сүйлөшөт да. Ошого жолугуп атпайм, анан сурап атпайм. Анан орусча сүйлөгөндөргө да бара берчи, силер орусча сүйлөйсүзбү депчи. Анан ушинтип сүйлөп калдым, байке Кыргызстандан орусча сүйлөйсүзбү десем, ооба деп атпайм. Анан каяктансың деп атпайм, Кыргызстандамын десем, мен да Кыргызстандамын да деп атпайм. Деп ага байке болом. Анан эмне болду дейт, ушинтип келдим, квартира издеп жүрөм, кыйналып 2-3 айдан бери десем, алар продукт алгандан кетип калаттыр суббота күнү. Үйүндө экен, анан айтты, анан макул, мен сүйлөшүп берейин деп, анан ал келди. Анан биздин менталитет окшош да. Все-таки тиги барды да тиги немегечи.
маркелерге барып айтты, ушундай азиатпыз, анан сен бул мен братишкам болот, анан алар менин астымда башка бирөөнү киргизгим келбейт, ушуну алып неметип койбойсуң, катырып берип койбойсуң, мен тебе благодарим от души деди. Анан тиги мынтип карап анан макул деди. Все равно адамдар да макул деп, анан ошо менен алып калдым. Алып калып, ой, сүйүнгөн бойдон анан тиги Ausländer Behörde деген бар, тиги ведомство по работе с иностранцами, ушундай. Аяка барсаң, аяка деген атайын бир термин ашың керек, термин бир 4-5 айда да болот, бирок мындай живой очередь менен кирсең болот. Живой очередьге кириш үчүн 1-2 күн бар. Анан аяка таңкы саат 5те барасың, очередь займайды депчи. Анан бир где-то 5 саат турасың очередке. 5 саат туруп анан киресиң. Анан кирсең айтат, сен бул документиң жетишпей калыптыр. Анан тиги документтен кайра жөнөйсүң, документтерди чогултуп кайра алып келесиң, ушинтип жүрдүм. Кыргызстанда болсо мен келинчегим жалгыз, 2 бала менен. Улуу балам болсо 7-ге чыккан, анан ал убакта где-то уже октябрь болуп калган. Алар сентябрда 1-класска бармак. Анан неме болуп калды. Келебизби же келбейбизби болуп, документтер бүтпөй атат. Анан ошентип тиги Ausländer Behördeде жүрсөм, анан айтып атпайбыз. Сен келгенде сени деген как бойдок катары жазып коюптур депчи. Анан сен деген азыр чет мамлекеттен бирөөнү аял кылып алып келип атасың. Деген сыяктуу текшерип атышат да, воссоединение семьи кылыпчы. Көп ушинтет эмеспи, жана иностранцерге тийип алып, документтерди даярдап анан келе бериз деп ойлоду окшойт да. Анан жок деп, бул менин аялым, мына үй бүлөм десем, анан как докажешь деп, мына свидетельство о браке бар. Мындан переводун алып келгем, переводдун копиясын, нотариально заверенный. Көрсөтсөм, жок, биз мындай документке ишенбейбиз дейт. Анан көрсө деген башка көп мамлекеттер ортосунда соглашение бар экен, апостиль дегенчи, орустарда бар экен. Мен Ростан сайтын окуп жүрчүмүн да. Кыргызстан менен Германиянын ортосунда андай закон жок экен, апостиль деген. Айтты, сен деген неме свидетельство о бракени үйлөнгөн тууралуу күбөлүктү бизге алып келесиң физически. Анан биз аларды упаковать этип Кыргызстанга жиберебиз. Анан Кыргызстандан текшерип, анан алар кайра бизге жиберет депчи. Анан мен аларга түшүндүрө албай атам да, ушундай жумуштагыларга, HR-ларга барып айтып, аларды ээрчитип алам да, алар мага котормочу, баягы орус Андрей деген бар, аны ээрчитип алам. Ушул жүрөбүз кечиккечи. Анан болбой коюшту, анан макул деп тиги Кыргызстандан жибердим. Жакшы, баягы Facebook'та группалар бар экен да биздечи, анан Кыргызстандан ким келет документ ала келечи десем, ала келишет экен да, анан бир байк алып келип берди. Көлүндөн барып алдым дагы. Буларга жибердим, бердим. Анан булар кайра Кыргызстанга жиберди. Кыргызстанда ЗАГСка жиберишти. Анан ушундай кайра убакыт көп кетип атты. Анан аягы комедия болуп атып, анан аягы ошо бүттү. Анан үй бүлөм где-то декабрга жакын келди. Ошондо сиз өзүңүз мартта келдиңиз, Мартта келдиңизби? Анан ошондо декабрга жакын келгенде ошо аябай эле көп убакыт өтүп кеткен турбайбы, бирок 1 жылдан ашпаптыр эми, жакшы эле болуптур да. Бирок аябай стресс болуп, кыйналдык да. Анан ошо менен бүттү го деп ойлоп жүрсөм, көрсө жаңы башталат. Концерттен бар. Андан кийин эмне деген кызыктуу окуя болду? Мартта келгем, анан ошол декабрга чейин күн көргөн жокмун да. Күн жок экен Германиядачы. Мен ошол жылы эмнегедир мындай постоянно булут неме болуп турат, жаан жаап турат да, күндүгө жаан да, күн жок. Аягында баягы неме болуп баштадым да, жалгызмын, эч ким тааныбайм, эч ким жок. Анан депрессия сыяктуу болуп баштадым да. Келинчегимден кийин ушундай болду. Келип эми эмне кылабыз, квартирага келдик, балдарды окууга бериш керек деп атабыз. Анан барып документтерди чогултуп берсек, мектеп издеп башташты. Анан мектеп жок. Толуп калыптыр мектептин баарычы. Анан биздин жаныбызда мектеп жок экен. Анан алыс бир айылдагы жаныбызда бир айыл бар экен. Ошол жактагы мектепке жиберди.
Анан ал баламды мектепке алып барам, өзүм жумушка барам, жумушум дагы башка айылда, чукунда жүргөндө тияка барам, анан бияка келем, ушинтип жүрдүм, ызычуу болуп. Анан кичинекей уулумду мектепке, садикке берейин десем, садик жок. Садикте андан да өзүнчө проблема экен. Квартира издеген ошо не проблема, мектеп издеш проблема, мектеп издеш не проблема, садик издеш проблема депчи. Кайра кийинки неме уровеньдер ушунчалык оор да, таппайсың. Анан ызычуу болуп жүрүп, иши кылып бирөөлөр менен сүйлөшүп отуруп, аягында частный садиктер да биякта жок экен, көбүнчөсү государственный да. Анан частный государственный бир немецкий русский садик бар экен, анан ошонун бала бакча, ошого эптеп сүйлөшүп, аяка киргиздим да. Потому что проблема деген келинчегим келгенде алардын закону боюнча интеграционный курс өтүш керек экен. Интеграционный курс өткөндөн кийин анан буларга виза берет экен. Анан ал интеграционный курска барыш үчүн балдарды садик мектепке алып барып аш керек болду. Бирок ошол бир айтып кетчү нерсе, Blue Card алып атканда бир средний зарплата бар. Ошол лимит деп коет. Ошол лимиттен контракт боюнча айлыгың аз болбош керек. Мен келген жылы 38 миң тегереги болчу. Азыр болсо где-то 41-42 миңдин тегереги айтишниктерге. Бул деген эми средний зарплата, анан үстүнө анын ичинде көп налог бар. Башында мен бойдок жүргөндө как бойдок катары налог кылып төлөп жүрдүм. Бул налогу дагы бөлүнөт экен, 1-чи, 2-чи, 3-чү класс депчи. Анан мен баягы кымбат налог менен төлөп жүрдүм. Анан Сизди бойдок кылып коюшуптур да. Көрсөчү, ошо жалгыз келди депчи. Негизи бойдок адам деген баягы айлыгынын аябай көп бөлүгүн берет да. Анан белгилүү нерсе, эгер үй бүлө болсо, ар бир балага деп өзүнчө салыктын түрү азаят да. Демек ошону сиз билбей калган турбайсызбы келгенде? Мен аны билбейм да, анан кактын билип алып, анан ошентип албасаң турак албатыр деп коем. Анан анын ичинен баягы страховка деген бар экен, ден соолуктун страховкасы, ага алат экен, анан дагы башка налог алат экен. Ошол четинен айлык алсаң, канча айлык алсаң, ошонун ичинен кайра сенден ала берет экен, жипке тартыпчы. Толтура нерселерин төлөй баштадым да. Квартирага төлөйм, 3 комнатный квартирага төлөйм, бирок жалгыз жашайм да. Бир 6 айдан ашык жалгыз жашадым, бирок 3 комнатный квартирага төлөп жүрдүм да. Анан баягы балам келгенде бир поездга түшкөн болбойт экен, машина алыш керек деп машина издеп баштадым да. Анткени ойлодум, Германияга келсем немецкий автопром деген күчтүү дейм. Баары эле Германияда машина ташыйчы, барып эле чекесинен машина ала берип болушум керек, Volkswagen деген сүйүнүп деп барсам, көрсө андай эмес экен да. Машина баары кымбат. Арзан машиналар, баягы бузук машиналарды арзан деп сата беришет экен да, көрсөчү. Мындай машиналар кымбат экен. Анан эптеп атып кредитке машина алайын десем, кредит бербейт. Контрагың аз депчи. Телефон алайын десем, телефон контракт берет экен 2 жылгачы, ал телефонду да бербейт да. Контракт, анткени сиздин жумушчу контрактыңыз 1 жылга болгон үчүн гана, Ооба, баары менен отказ кыла баштады, жок бербейбиз деп. Анан мен тиги телефонду досума, телефон связькачы, дос тиги Андрей деген оруска оформить эттим да. Анан кийин машина кредитке алдым, анан үйгө там ар-muncha мебель керек болчу. Анан ал мебелди кредитке алдым, иши кылып акчага кайра баягы Кыргызстанда жашап жүргөн кебетеме түштүм. Баарына акча карсың. Алып аткан айлыгым чөттү. Анан ошол күнү эле баа снимать аягында минуска түшүп калам. Семья өкөз келинчегим отуруп, анан эмнеге келдик эми бияка деп. Ушул акча тапкан акчаны Кыргызстанда деле тапмакпыз деп неме көп стресс болуп жүрдүк. Анан немисче да билбейм, анан айлыгымды менде неме жок болду да, собеседование жок болду да, канча айлык аларын билген эмесмин да. Ушу 38 миң мага жетеби же жетпейби билбейм. Баягы алып аткан нерсем квартирага, тамак ашка, жана баарына төлөмгө кетип да, көрсө жетпейт экен. Анан сүйлөшүп баштадым, мен ушул айлыгымды көтөрбөйсүң десем, сен немисче билбесең же клиенттерге барбасаң деп, анан көп көтөрбөй коюп атышты. Анан алардан да кете албайм, анткени тиги Blue Card'га виза берип атканда өзүнчө бир вкладыш берет экен. Анын ичинде ушул гана фирмага иштейсиң деген жазуу бар экен, 3 жыл. Баягы, короче, жанагы
рабствого жиберет го, ошо өзүмдү ошондой эле сезе баштадым да, 3 жыл иштешим керек. Бирок эмнеси жакшы, 3 жылдан кийин ушу Blue Card виза боюнча 21 айдан кийин же болбосо 33 айдан кийин, 21 айдан кийин, если сен B1 сдавать этсең экзамен, курсту, 21 айдан кийин ошол сертификат менен постоянный место жительства алсаң болот экен. Автоматически 33 айдан кийин. Тил боюнча, тилдин деңгээли B1 болсо, B1 болсо, Мен ал убакта курстарда окуп жүргөм. Аны эсептеп көрсөм, мен жана ошо визада жазылган нерсем менен ошо B1 сдавать этсем, ПМЖ ала алат экенмин да. Жумуштан менен кичине ушуп баштадым да. Көтөргүлөө тиги бул депчи, анан болбой, анан аякта дагы баягы интригалар башталды, изучуулар башталды. Кой мен ошо курсту сдавать этейин да, постоянный место жительства алып туруп, анан ишимди улантайын деп башка жумуш издейин, өзүмө жакыныраак деп ушинтип ойлоп баштадым да. Как раз былтыр декабрь айында жумуш издеп баштадым. Алар айтышты, макул, сен жаңы жумуш издей берсең болот. Биз ага тоскоолдук кылбайбыз дешти. Жумуш издеп баштадым, өзүмө жакыныраак деп Дортмундтан таптым. Баса берки жумуш иштеп жүргөндө мындай болчу, IT консалтинг. Сен клиент, сени деген клиенттерге жиберип экен. Анан сен клиенттерге иштейт экенсиң да, клиенттер болсо башка шаарларда отурат. Мисалы, Дюссельдорфто, Кёлндө, Гамбургто. Анан мен Дюссельдорфко жиберишти, Дюссельдорфто иштеп жүрдүм. Анан кыйын болуп калып өзүмдүн үй бүлөм биякта болсо, мектепке алып барыш керек, өзүң жакта иштеп жүрөсүң деп, анан мындай IT болбойт, консалтинг болбойт экен деп, анан мындай Кыргызстанда иштеп жүргөн сыяктуу веб дизайн студия таап, ошол жака которуп кеттим. Бир жылдан бери ошол жакта иштеп жүрөм. Эми өзүңүзчү бул жерден аябай көп нерсе үйрөндүңүзбү? Баягы IT улам аябай өзгөрүп турган багыт эмеспи? Анан күндө үйрөнөсүзбү? Кандай болдуңуз мындай кесиптик тараптан? Кандай өнүгүүлөрдү көрдүңүз? Ушу кызыктуу нерсеси, Кыргызстанда иштеп жүргөндө мен өзүмдү чисто как верстальщик профессионал катары көрсөтчүмүн элдерге. Анан мени көп киши таанычы. Анан Кыргызстанда нетворкинг аябай күчтүү болчу да. Мен жумуш которуп атканда мага собеседование деле кереги жок болчу, анткени мен баары эле таанычы. Атын ким десе, Азамат Токтокунов десе, баягы кел жүр иштейбиз деп. Проекттерим көп болчу, жумушум жакшы эле жүрүп аткан. Жаман деп айтпасам болбойт, IT бүт жакта спростон. Анан бир убакытта ушундай потолокко келип калган да, биз өзүнүн специалисттин жагындачы. Ошондон өйдө көтөрө албайм да, анан жумуш бири-бирине окшош, баягы рутина кайра эле, анан өзүмчө кайта бир компания ачайын деп, кайта ошону издештире баштадым да. Анан англисче же сүйлөп үйрөнөйүн десем, англис тиги Upwork тиги фриланстан ошо Рунетте иштеп жүргөндө тил көп колдонбой, анан кой эми бияка чет мамлекетке барганда үйрөнүп болушум керек деп келдим. Тил үйрөндүм, анын тилдин артынан технологиялар үйрөндүм, бэкэндти аябай жакшы үйрөндүм, .NET, C#. Анын үстүнө фронтендте дагы мен верстальщик болуп жүрчүмүн да, HTML, CSS депчи. Анан фронтендтен JavaScriptти катты үйрөндүм, Angular, React, Vue.js деп. Анын үстүнө процесстерди жакшы үйрөндүм, бизнес процесстерди, Agile, Git процесстерди, Scrum. Ошол балдардын баары сертификаттарды алып, сертификаттар менен окуп, көп эле жакшы нерселерге жетиштим деп ойлойм. Көп нерсени ойлоп жүрүп, убакытым жетпей атканда бакта эле жок, үйрөнүш керек болуп үйрөндүм. Анан азыркы жаштарга эмне деп айтат элеңиз? Мисалы, аябай көп суроо келет да, ошо IT тармагы эми аябай чоң да, комплекс. Анан сиз кандай деп айта алат элеңиз? Кайсы тилдерди үйрөнсүн? Фронтендти үйрөнсүнбү же болбосо бэкэндти кылсынбы? Кайсы программалоо тилдери менен баштасын? Кайсынысы кызыктуу, кайсынысы көбүрөөк төлөнөт? Сизге деги эле могул жаңы мына айтини окуйм деп аткандарга кандай бир өзүңүздүн бир кеңештериңизди берет элеңиз? Эми бул эң биринчи желание керек. Бул деген айтинин фанаты болуш керек да. Сен ушунча профессионал катары болгон күчүңдү жибериш керек, аябай фокус менен көп нерседен отказ кылышың керек. Мисалы,
социальный сеттерден, Instagram, Twitter жана отуруп видео көргөн YouTube'дан мисалы окууну көрсө болот. Мындай күлкүнүчтүү видеолорду ошолордон отказ кылыш керек. Анткени бир решение болбосо, решение деген бул бир нерсеге жок, бир нерсеге ооба деш керек да. Биздин алдыбызда мүмкүнчүлүктөр толтура. Ошол мүмкүнчүлүктөргө болгон күчүңдү жумшашың керек да. Мисалы азыр биз мисалы бул Германияда кыргыз German IT community деп уюштуруп жазып атабыз да. Анан буга аябай көп күч убакыт кетет да. Биз өзүбүздүн жумушубуз бар, мисалы менин жумушум бар, иштейм full time, үй бүлөм бар. Мага эмне кереги бар? Мага ал үчүн эч ким акча төлөбөйт. Бирок деген бул мүмкүнчүлүк. Сен канчалык ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно билсең, өзүңө мүмкүнчүлүк деген мисалы жолдо жатпайт да. Аны көрө билиш керек да. Аны көрө билгенде деген аны алыш керек. Мисалы информация деген интернетте окуйм деген толтура да. Алардын баары мүмкүнчүлүктөр, бирок сен аны алып, өзүңдүн убактыңды коротуп, концентрацияңды мээңди иштетип, окуп, бир-эки сүйлөмдү окубай, китептерди окуп, технологияларды окуп, элдер менен сүйлөшүп, активдүү болуп, сурап, билбесең сурап, баягы болуп аткан конференцияларга барып, айтып берип, мисалы азыр видео жазып атабыз да, могу видеонун мага кереги деле жок да. Мен мисалы эч кандай популярный болуп же бир журналга, газетага чыккым деле келген жок. Бирок бул деген менин как бы минусум. Мисалы мен видеого көп сүйлөй албайм, көп жакшы нерселер айтып бере албайм. Бирок мен өзүмдү перебарывать этип, анткени түшүнүп атам, видеону көп көрүшөт. Мен баягы текст менен келгиле мындай жазалы, тигиндей жазалы, мени көп сурашат да, кантип келдиң депчи. Анан мен аларга жооп берем, мындай кыласың, тиндей кыласың, алар түшүнбөй кайра жооп бере берет. Анан мен аларга мындай видео жазып берсем, айтып берет, мына мен бармын, мен живоймун, ушинтип келдим, кыйналдым, бирок эч нерсе эмес, баары болот деп жашоого бир келип атабыз. Анан ар кандай кичинекей кезинде тигини кылба, мындай кыл деп система сени мындай жаап салат да, көп нерсени кыла албай каласың. Ага каршы туруп кылышың керек да. Ошондой совет берет элем да, эң жөнөкөй. Эми аябай кыйналыптырсыз, бул Германияда жол бир азаптуу жол болуп эле мен аябай жүрөгүм ооруду жандан беричи. Анан баягы үй бүлөдөн да алыс жашап, кичинекей балдарыңыз болсо, жарыңыз жакшы экен, абдан жакшы жардам кылыптыр. Эми анда эмне кылабыз? Окуучуларга келбей эле кой деп айталы? Өлө кыйнала турбайбызбы? Азыр кандай жашооңуз? Азыр ыраазысызбы? Азыр ошонун баарын өттүңүзбү? Кандай болду? Жашоо стабильный болуп калдыбы? Мындай стабилдүү түргө өтүп калдыбы? Азыр кичине стабильный өтүп бараткан убагы, процесс бүтө элек, бирок эми жакшы болду дейм. Эң негизгиси бул менин балама мүмкүнчүлүк түзүп берип жатам. Айтып кетпедимби башында, Бишкекте жүргөндө ооручу, жанагы пыл, мындай чаңга аллергиясы келип, аябай көптөгөн врачтарга барып, больницадан чыкпай калганбызда, кийин ойлогонбуз ушу бир инвалид болуп калып коюш керек деп эле коркупчу. Анын үстүнө азыр Бишкекте азыр кандай ситуация болуп атат? Өшө? Ооба, кайра күнөө интернеттен көрөсүң да таң каласың эмне болуп атканын. Германияда болсо келсең, баягы жайлоодо жүргөндөй да. Баягы немеси, абасы таза, жаан жаап турат, көчөлөрү таза, булардыкы так жүрүшөт. Жолугушууга келгенде кайсы убакта келсең, ошол убакта келет да. Мисалы 6-га чейин иштейсиң, жумушуң бүтөт, кеттиң да. Анан баягы жок, токтой тур, биз проект бүтө элек, биз дагы иштей турчу же да выходной чыкчы деген жок. Так жүрүшөт. Анын үстүнө булардын баягы здравоохранение, страховкасы аябай күчтүү. Толтура страховкасы бар, машинанын страховкасы бар. Мисалы машинени сүзүп алсаң, сага жазап берет, же болбосо сен бирөөнү сүзүп алсаң, ага жазап беришет. Мындай мисалы приват страховкалар бар. Магазинде жүрүп телевизор балдар сүзүп сынып калса, аны да жазап беришет. Булар стресстен качышат, стресс жок да. Конечно, булар эми аябай күлүп жүрүшпөйт, бирок злоба да жок да, мындай эч кимге кыйкырбайт, акырын иштеп жүрө бересиң. Анан жолдор машина айдагандарда жакшы да, жумушка оңой жетип, оңой келесиң, стресс жок. Кетип баратканда маңдайдан бирөө чаап, анан терезеден чыгып, ачкарик, ачкиң жеш каяка барып атасың деп урушуп бизди ушинтип берет го. Андай
тынч да, баягы жумушка барасың, келесиң, стабильность, анын үстүнөн айлыгыңды убагы менен берет да, баягы акча жок болуп калды деген жок да. Кандай иштейсиң, ооруп калсаң, ооруп калсаң деле бар берет. Анын үстүнө отпуск деген бар да. Мисалы Кыргызстанда жүргөндө мен бир 5-6 күн отпуск кылбасам, отпуск деле жок болчу. Биякта 29 күн отпуск берет. Аны жылга бөлөсүң да, анан отпуск алган жырга ал жаныңда эми ысык көл жок. Ысык көлдү сагынып, тоолорду сагынабыз, бирок жаныңда чоң мамлекеттер бар: Бельгия, Голландия, Италия, Хорватия, Дания. Путешествияга аябай кругозоруң кеңейет, элдерди көрөсүң, культураны көрөсүң. Анын үстүнө мен кичинекей кезимден бери футболду көп жакшы көрөм, футбольный фанатмын. Дортмундда болсо, чоң Дортмунддун өзүнүн клубу бар. Футболго барасың, футболду 80 000 киши стадионго чогулуп, БФОБ деп кыйкырып атканда ошолорго кирип, анан футболго баргандан соң мисалы келип өзүң футбол ойнойсуң, балдарың спортко барат, алар футбол ойношот, алардын өздөрүнүн клубдору бар. Кичинекей кезинде биз жетишпей аткан нерсе, биякта баары кичинекей ар бир райондордун өзүнүн клубдору бар. Аяк окушат, мектепке барышат, мектеп бекер, тамак ашы мектебинде бекер. Жок, ичинде төлөйсүң, тамак ашына экстра, бирок мындай жашоо качественный өтөт да. Анын үстүнө еще пенсияга аласың да. Мен Кыргызстанда жашап жүргөндө пенсияга мисалы взнос, патент алып иштечүмүн, анан бир аз взнос кылчумун, бирок биякта көп взнос кылам, анан аягында пенсионер болгондо пенсиям көп эле болот да. Ошонун баарын эстегенде жакшы эле. Эң эле баягы неме Кыргызстан төрөлүп өскөн жериң, родина, мекениң, анан туугандарың бар Кыргызстанда. Биякта биз жалгызбыз, эч ким туугандарыбыз жок. Анан туугандарыңды сагынасың, ата энеңди сагынасың. Анан бизде прямой рейс жок болгондуктан через Стамбул учасың, кымбат. Мисалы жылында көп бара албайсың. Анткени бизде 4 киши, 4 билет алып барып келгенде төлөш кымбат. Анан Кыргызстан сагынасың, шорпу, эт, сүйлөшкөндү сагынасың, кыргыздар менен кыргызча сүйлөшкөндү сагынасың. Ойлойсуң Кыргызстан деле оңой, көп нерсе, Бишкекте көп нерсе оңой бүтөт да. Бир нерсени жасай коеюн десең, чаласың дагы, барасың, жумушуңду жасайсың, алып кетесиң. Биякта андай жок. Биякта деген заранее сүйлөшүшүң керек, заранее термин алышың керек. Минустары да көп, бирок плюстары да бар. Эми экөөнү салыштырып келип көрөбүз го кандай болот. Биякта как профессионалдуу катары өсүш үчүн мүмкүнчүлүктөр көп. Рынок чоң, рынок безграничный да, биякта мындай миллиарддаган акчалар. Анан IT технология жаңы өнүгүп келатат. Анан ушул возможностьты карап, макул эми дагы иштей туралы анан көрөбүз да деген ойдо. Негизи айтышат да, баягы айтишниктер аябай көп табышат деп, жана сизди укканда эле мындай сарсанаа болуп атам да эмичи. Кандай болуп калат, жашоо кымбат экен, баары кымбат экен депчи. Анан эми бирок баягы сиз мүмкүн билбестик кылып дагы баягы мүмкүн жанагынтип баягы салыктын класстары деп коет эмеспи бөлүнүп. Ошон үчүн дагы кичине мүмкүн баягы айлыкты кандай кетип атканын текшербегендик болуп калган окшойт да. Негизи баягы сиз айтып аткан камсыздандыруу, страховкалар аябай көп. Анан сиз жанагы айлыгыңыздан жөн гана баягы ден соолукка гана страховка эмес, бирок ал страховкачы сизди эле эмес, сиздин болгон үй бүлөңүздү жабат да, туурабы? Сиз бир эле кишиге төлөйсүз, бирок калган болгон үй бүлөнүн баары ошонун ичинде. Кадимкидей бирок медицинанын деңгээли аябай жакшы, камсыздандыруунун. Анан экинчиси болсо, сиз 4 мамлекеттик страховканы төлөйсүз ошо айлыгыңызданчы. Пенсияңызга кетет, жумушсуз калсаңыз деген бар. Ана дагы баягы сизге төлөп берчү страховка төлөп берет, сизге жумушсуз калып калсаңыз, квартирадан эч ким чыгарбайт. Анан андан кийинки нерсе, эгер жанагындай болуп бир эми Кудай өзү сактасын, кырсык болуп кете турган болсо, аны дагы кырсык болгондон кийин эгер мүмкүн адамга бир жардам керек болуп, дайыма мындай кароодо, багууда болуп калса, ошо страховка төлөп берет да. Ошол артыкчылыктар бар, бирок ошого жараша ал да акча турат. Аны туура айтасыз. Эми кандай кылалы? Сиз бирок мындай да, менин оюмча,
сиз жаңы эле келдиңиз да, 3 жыл болуп ооба. калдыбы, 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде мына уулдарыңызды жакшынакай кылып мектептерге бериптирсиз. Мына азыр кадимкидей кылып мына мындай өмүрлүк жарыңыз дагы өзүнүн дагы баягы билимин чоңойтуп атыптыр. Аябай жакшы болуп аткан экен. Мындан ары негизи эми жашыл эле болот буюрса. Мындан ары аябай көп нерсе болот болуш керек. Жакшы нерселер. Сиз жаңы эле келип баягы билип атасыз да. Анан эми Кыргызстандагы мисалы көп эле кишилер негизи айтса керек, ата энеңизби, мүмкүн башкалар эми баарыңар эле кетип кала бересиңерби? Эми бул видеону эмнеге чыгардыңыз? Эми элдин баары блю карт болуп кете берсинби? Анан Кыргызстанда ким калат деген баягы сөздөр болушу мүмкүн да. Ага деген жообуңуз барбы? Биринчи деген бул мүмкүнчүлүктү түзүш керек да. Сен адамзаты бир жерде өсүп эле башкача жашоо бар экенин билбесе, анан ошол жашап аткан жеринде канчалык оор болуп атса, ушундай экен, ага эч нерсе деп айтпайт депчи. Азыр ситуация ошондой болуп атат. Мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күндө аябай оор экономический, политический ситуация болуп атат. Анан Кыргызстанда жашап аткан жаштар, менин тааныштарым, досторум, коллегаларым баягы чыгып өздөрүнүн сөздөрүн айтып атат. Анткени алар көбү чет мамлекетке барып келген, билет кандай экен, башкача жашоо бар экенин. Анан баягы пропаганданын астында эле элдер билими жетпей же көзү жетпей терстин баарын сүйлөп атпайбы? Ал айтып атышат азыр мына Европада начар жана гей парадтар болот, анан ызы чуу болот депчи. Мен бияка келдим, 3 жыл жашап атам, эч кандай андай нерсе көрө элекмин, андай нерсе жок. Мисалы эл ойлойт көчөгө чыксаң эле болуп мынакта басып жүрөт депчи. Туп-тынч Жок андай бекен? эч нерсе көрбөсүн биякта дедим. Мен бир тааныштарым келип кетти, алар да таң калышат. Бияк чынында жайлоодой экен депчи. Менин районум тып-тынч да. Эч ким эчтеке басып, караң түнкү саат 2-де басып баратсаң, бүт фонарьлар күйүп турат, таза. Бизнестердин айынан азыр кичине ызы чуу болду 1-2 жыл, бирок андай деле баягы криминалдуу эчтеке жок. Жашоо аябай сонун. Жашоо деген кишиге караганда биякта деген эң важный нерсе бул киши. Мисалы скорый помощь өтүп баратканда машиналар баары ачылат дагы өтүп кетет. Пожарный өтүп барса ачылат өтүп кетет. Баары кишиге карашат да. А бизде болсо жок, мен өзүмөн отказ кылып, башка бирөөгө кылайын деп эле баарын башка бирөөгө кыла беришет, кылат да. Анан терс көп нерселер болуп атпайбы? Анын үстүнө биз бир жолу төрөлдүк. Анан эмне үчүн эгерде адам төрөлүп атканда кээ бирлер таланттуу болуп төрөлөт. Мен көп таланттуу балдарды тааныйм, жашоосу бузулуп калгандарчы. Кыйын спортсмендер, балким кыйын физиктер, научный открытиялар жасамак, канча деген кишилерди сактамак. Аларга мүмкүнчүлүк жок эле, билбей калып эле баягы жашоосу бузулуп кетти да, криминал бирдеңке болуп, анан окуусу жетпей калып, акча каражаты жетпей калып, кыла алышпай калды да. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, бияка келип окушса, биякта деген окуу бекер. Сага качественный образование беришет. Сен эгерде мээң иштесең, окуй аласың да. Эң важный. Жашооң акча чечпейт. Биякта деген тааныш деген жок. Мен байкем бар, чала койгон, мен жумушка ала коет дегенчи. Бул сен өзүңдүн мээң менен эле жашооңду өзгөртө алсаң болот да. Кыргызстанда жашап жүргөндө жазайын десең, сага шлагбаум болуп коет, жок. Сен таанышың жок экен, тигини чакырып кел, буну чакырып кел. Ошон үчүн ошондой нерселер болбосун деп атайын ушул видеону жаздырып атканын себебим ошол болуп атат. Эгерде адамдар келе турган болсо, аларга эмне үчүн запрещать этиш керек? Кимдин кандай акысы бар бирөөгө жок кылба деген. Жашообуздун башынан баштап эле бизге ушинтип койгондо, балким мен башка нерсени кылгым келип аткан болчу. Жок, сен аны кылба, буну кыл. Тигини жака баспа, бул жака бас. Тигини сүйлөбө, буну сүйлөбө. Эмнеге?
Демек, эми маегибиздин акырына чыктык. Азамат мырза, аябай убактыңызды бөлүп, ошо атайлап маек куралычы суроолор көбөйүп кетти, көпчүлүктүн суроосу көбөйүп кетти деп ошо сунуш кылганыңызга да рахмат. Учурда сиз кыргыз German IT комьюнитисинин өзүнчө атайын тиги веб-сайтын ишке киргизип жатасыз. Ошол жердеги Blue Card жөнүндө информация барбы? Ошол көп суроо берип аткандан мен бир тестовый бир проект жасап койдум. Ошо Blue Card'ды кантип алса болот деген шансыңызды текшерип көргүлө депчи. Ошол жакта бияка айтып кетпедимби, закон боюнча ошол тестти эгерде өтсөңөр, анда силерге Blue Card алганга шансыңар бар. Анан ошо шанс болсо, анда ошол шансты, ошол мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Анын үстүндө ошо биргелешип Blue Card'дан башка айтып калып атышпайбы, мен ушул вузду бүткөй, жогорку билимим жок, кантем депчи, келе албай каламбы депчи. Мен өзүмдүн гана тажрыйбамды айтып берип атам, башка бирөөнүкүн айтып бере албайм, анткени билбейм кандай экенинчи. Ошон үчүн ошо биргелешип, баягы сураштырып, кандай жолдор бар экенин баарын бириктирип чогултуп атабыз. Анан баары бир чогулгандан кийин да бир өзүнчө сайт ачып, анан ошол сайтка шилтеме берип турганга кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билгенге аракет кылып атабыз. Эң акыркы суроо аябай кызыктуу болот болуш керек. Эми мага ушул баягы вебинардын алдында жазышты да, ушул Азамат байкеден сураңызчы, азыр деген ушундай хайп болуп атат, 6 эле айлык курсту бүтүп коюп эле жумушка кирсе болот экен. Анан ошентип мен азыр мындай да ситуация. Кыргызстандагы жигит же кыз деп коелу. Анан алар айтып атышат, мүмкүн образованиясы, жогорку билими бар же жок, эми шартка жараша да деп коелу. Анан ошол айтып атат, мен 6 айдын ичинде эле IT курстарды бүткөрүп эле, анан Blue Card мененби же иш кылып Германияга же Америкага иштеп кетсем болобу, ушуну билесиздерби дейт да. Анан башындагы эле менин жообум бул болду. Биз эми өзүбүздүн башыбыздан өткөн чыныгы, реалдуу мисалдарды айтабыз. Америкага кеткен жолду айта албайт болушубуз керек. Бирок ошол Германияда ушинтип 6 айлык курсту бүтө алып эле жумушка кирген немецти жолуктурдуңузбу? Немецти точно билбейм. Бирок кыргызды точно жолуктурган жокмун. Мага да аябай кызыктуу болуп атат, ушинтип кантип 6 айды окуп эле ишке кирип кетти дегенчи, анткени андай мүмкүн эмес. Мен билгенде. Германияда. Эгерде кимде ким ошентип 6 айлык курсту бүтүп, виза алып келсе, анда бизге жазгыла. Ооба. Бөлүшкүлө, ошо кантип келдиңиз? Ошондой болот бекен? Эгерде ошондой болсо, анда чыгарып коебуз, анан сураганда айтып берип, ошо шилтемени жиберип коебуз. Мына ушинтип 6 ай курс окуп келиптир, ушул чын экен. Ушундай кылсак болот экен деп. Бирок азырынча көбүнчөсү аупер, анан дуаль студио, анан университет, анан рабочая виза, Blue Card деп келишет, бирок мен 6 ай окуп анан өтүп кеттим деген Адамды көрө элекпиз, ооба. Балким бияктан мүмкүн. Биз ошо атайынбыз азыр Кыргызстандын жараны катары Германиядагы IT багытына кантип кирсек болот деген темалардын 3-чү вебинарын аяктап жатабыз. Бул Blue Card болду. Эми бардыгыңыздарга рахмат, убактыңыздарга рахмат. Азамат мырза айтып өткөндөй, ошол келчү жолдор абдан көп экен. Биз ошолордун баарына акырындап кесиптештерибиздин убактысына карата акырын убактыларын алып, мүмкүнчүлүк таап, ушундай баягы видеолорду жаздырып атабыз. Дайыма биздер менен болуңуз. Саламатта туруңуздар. Кудай буйрса дагы көрүшкөнчө.